чоң ачып көрө албай жатабыз да. Келип келүүнү каратырсак мекендерге байланып калып атабыз. Мына бир кесип айтчу элек. Ай балдар, бул базар деген бүтө Москвадагы түгөнү адамды улуу кылып турган, адамдын жүзүн жарык кылып турган, анын төрүп байлыгы ал илим билим дечилек. Мына өзүңөр байкап атасыңар, акылдан ошол келе жатабыз да. Бүгүнкү күндө Бишкектин эң бир чоң көйгөйү бул иш кагаздарында эмес. Бишкектин эң бир чоң көйгөйү бул университеттерде, мектептерде эмес. Бишкектин эң чоң көйгөйү бул улуулар менен кичүүлөрдүн кыргыз тилинде бири-бири менен булбулдай сайрап тургандыгында болот. Эгерде эки кыз кыргыз бири-бири менен кыргыз тилинде, кереметтүү кыргыз тилинде, байыркы кыргыз тилинде мыкты сүйлөп турса, анда башка улуттар кызыгат, ойлонот, атпайбы, могу кыргыздар ойгонуп калган го. Булар кулдук психологиядан чыгып өзүн-өзү таанып баштаган турбайбы? Биз дагы сүйлөп баштайлы дейт. Мына биз мекемелерге сабак бергенде көптөр айтып атат. Кыргыздар, силер бизди кечирип койгула. Кыргыз тилиңер улуу болсо улуу болгондур. Бирок деген силер өзүңөрдүн тилиңерде мыкты сүйлөй албайсыңар. Улуулардан баштап кичүүлөрүңөрдөн чейин. Өткөндө маршруттук таксиде барасам, эки кыргыз сүйлөшүп атат. Бирөөсү орус тилдүү, бирөө кыргыз тилдүү окшойт. Айтып атат. Ой, мен кыргыз тилин үйрөнөйүн десем, кыргыз тил лексикасынын баардыгы орус тилиники экен да. Өздөрүнүн тилин сүйлөшөйүн десем, бири нарындыкы, бири оштуку, бири көлдүкү, бири таластыкы бар. Ошонун баардыгына силер менен биз себепкер болуп атабыз. Ошондой жаман сөздөрдү укканга өзүбүз себепкер болуп атабыз. Мына эки кыргыз тең өзүнүн тарыхын билбейт, өзүнүн тилинин байлыгын билбейт. Ошол өзүнүн тилинин байлыгын, өзүнүн тарыхын, өзүнүн элинин баалуулугун, өзүнүн кадыр-баркын билбеген элди эч ким сыйлабайт. Эч ким тең ата болгусу келбейт. Ошондуктан кыргыз бүгүн өзүнүн жеринде, өзүнүн элинде жүрүп, кот өзүнүн элинде жүрүп, за өзүнүн элинде жүрүп, байкуш болуп жүрөт. Ошондуктан айтайын деп атам, ар бир коомдун жаңылануу процесси, ар бир коомдун келечеги бул жаштарга байланыштуу. Эмне үчүн жаштарга байланыштуу деп айтабыз? Анткени жаштар жаңы нерселерди ойлоп таба алат, жаңы кадамдарды таштай алат. Ошондуктан бүгүнкү күндө силер менен абдан бул акцияга бир жүрөктү толкундата турган, чындап эле биздин учугубуз бар турбайбы, көрсө биздин ушундай айымдар бар турбайбы, мырзалар бар турбайбы деген нерсе биринчи кезекте биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Биз деген 2-3 тилди билсек дагы, көкүрөк карып мен 2-3 тил билем деп асманга секирбестен кыргыз тилин биринчи таза сүйлөп, кыргыз тилинде мыкты сүйлөп, башкаларга өрнөк болушубуз керек. Ошондо ана башкалар кокой кыргыз тилин үйрөнөйүн, мыйзамга да карабайт, башкага да карабайт, мына үйрөнөйүн деп баштайт да. Мен ошол жерде отурган баардык менин кыргыздарыма суранат элем. Байдылда айткан экен бир кезде. Улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйлөгөн, кыялын көккө күйлөгөн, кыргыз деп келген дүйнөгө, кыргыз деп өтөн дүйнөдөн дейт. Ошол Түгөлбай аталарыбыз, Байдылда аталарыбыз империянын каары болуп турган кезде кыргыз үчүн, кыргыз тили үчүн күрөшүп, мына аттары кылымдарга калды. Алардын жасаган иштери жөн эле жерден болуптур. Алардын жасаган иштеринин түпкүлүгүндө ыйыктык болгон экен. Мына бүгүн учурубуздар эгемендүүлүккө ээ болуп, биз бүгүн силер менен кыргыз тилин андан ары уланталы деп бел байлап чыгарбыз. Баарыңарга ийгилик каалаймын. Ушул баарыбыз жапатырмак, сен сүйлө, мен сүйлө дебестен, баарыбыз жапатырмак ушул кайсы жерде болбойлу, кайсы булуң бурушта болбойлу, кайсы маршруттук таксилерде жүрбөйлү, ар бир нерсенин өзүнүн кыргызча аталышында карап, анан айрыкча котормолорго активдүүлүк менен катышсак, анткени которуп беришип атат. Которуп бергенде деген, ушундай боло турбайбы деп эле моюнга алып, кыргыздын сөздөрүнүн таптакыр касиетин кетирбестен, кыргыз ушул сөздү кантип айтчу эле, чындап эле кандай болчу эле деген котормолорго жаңы варианттарга активдүүлүк менен катышсак, ошонун ичинде жаштардын активдүүлүгү көбүрөөк болсо, биздин коом жакшылыкка бурулат. Кыргыз тили өзүнүн сересине жетет. Эгерде жаштарыбыз мажөө болсо, эгер жаштарыбыз корунчак болсо, эгер жаштарыбыздын акыл эсинде, мен деген кай жактан кантип акча табайын, көрсө баары эле сатылап турбайбы, баары эле сатып алынып турбайбы деген психология менен жашай берсе, ачык айтышыбыз керек, анда биздин келечегибиз жок. Бул дүйнөдө сатылбаган, сатып алууга мүмкүн болбогон нерселер бар. Ал адамдын көдөрүндөгү эли, журту, мекени бул эч качан сатылбайт, сатып алынбайт. Курсагач болсо бир күнү тоюнат, кийим жок болсо бир күнү ал күйөт. Ал эми тилди, биздин касиеттерибизди, биздин ата-бабадан келе жаткан түпкүлүгүндө бизди эл кылып көтөрүп турган нерселерди бир да базарда, бир да акчага сатып ала албайбыз. Ошондуктан бул нерселердин баардыгы биз силер менен кол кармашып алдыга карай кетишибиз керек. Силердин уюштуруп аткан акцияңарга бүгүн Кудайым ыраазы болсун, бабалардын арбагы колдосун. Жөн эле биз дагы ага көрүүчү болуп тура бербестен колубуздан келген жардамды, өзүбүздүн сунуштарыбызды, айрым бир жерлерде аракеттерибизди силер менен кызматташууга барууга даярбыз. Рахмат.